14-бөлүм. Ишемби күндөрдүн биринде Иса фарисейлердин башчысынын үйүнө конокко барды. Фарисейлер аны карап турушту. Ошол учурда анын алдына сары суу оорусунан кыйналган адам келди. Ошондо Иса мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден ишемби күнү оорлууну айыктырууга болобу деп сурады. Алар үн катышкан жок. Ошондо Иса оорлууга колун тийгизип, аны айыктырды да жөнөтүп жиберди. Анан Иса фарисейлерден: "Эгерде бирөөңөрдүн эшегиңер же өгүзүңөр кудукка түшүп кетсе, ишемби күн экенине карабастан аны ошол замат чыгарып албайсыңарбы?" деп сурады. Алар Исанын бул суроосуна жооп бере алышкан жок. Конокко чакырылгандардын орун тандап, төргөткөндөрүн байкаган Иса аларга мындай үлгү насаат аңгем айтты. Сени бирөө үйлөнүү тоюна чакырса барып төргө туруп алба. Чакырылгандардын арасында сенден да сыйлуу конок болушу мүмкүн. Сени да аны да чакырган той ээси келип, сага бул кишиге орун бошотуп берчи деп калса, уялганыңдан босого жакка отурууга аргасыз болосуң. Ошондуктан конокко барганыңда босого жакка отур. Чакырган киши өзү келип сага "Досум жогору өт" деп айтсын. Ошондо башка коноктордун алдында сенин беделиң көтөрүлөт. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Иса өзүн чакырган кишиге да мындай деди: "Түшкү же кечки тамакка досторуңду, бир туугандарыңды, тууган уругуңду, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып бергениңди кайтарышат. Тескерисинче, жардыларды, мунчуларды, аксактарды, сокурларды чакыр. Алар сага кайтарып бере алышпагандыгы үчүн бактылуу болосуң. Анткени сенин тиешең адил адамдар тирилгенде берилет." Муну укканда Иса менен бир дасторкондо отургандардын бири ага: "Кудайдын падышачылыгынан даам тата турган адам бактылуу" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Бир адам кечкиге чоң дасторкон даярдап көп конок чакырат. Тамагы чейир убакыт болгондо ал чакырган адамдарына: 'Келгиле, баары даяр болду' деп кулунан айттырып жиберет. Бирок сүйлөшүп алгансып, баары тең кечирим сурай башташат. Алардын бири ага: 'Мен жер сатып алдым эле, аны барып көрүшүм керек. Суранам, мени кечирип койчу' деп айттырып жиберет. Экинчиси болсо: 'Мен 10 өгүз сатып алдым эле, ошолорду сынап көргөнү барам. Суранам, мени кечирип койчу' деп айттырат. Үчүнчүсү: 'Мен жаңы эле үйлөндүм, ошондуктан бара албайм' дейт. Кул кайтып келип муну кожоюнуна айтат. Ошондо үйеси каарданып кулуна: 'Сен тезинен шаардын чоң кичине көчөлөрүн аралап, жардыларды, мунжуларды, аксактарды жана сокурларды бул жерге алып кел' деп айтат. Кул барып келип: 'Кожоюн, буйругуң орундатылды, бирок дагы орун бар' дейт. Ошондо кожоюн кулуна: 'Жол боюндагыларды, шаар тосмосунун сыртындагыларды келүүгө аргасыз кыл. Менин үйүм толсун. Анткени силерге айтып коеюн, мурунку чакырылгандардын эч кимиси менин кечки тамагымдан даам татпайт. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз' деп айтат. Иса өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп мындай деди: "Ким мага келип, бирок ата-энесин, аялын, балдарын, агайын-инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Ким менин артымдан өз айкаш жыгачын көтөрбөй ээрчисе, ал менин шакиртим боло албайт. Силердин араңардан бирөө мунара курмакчы болсо, ал аны бүтүрүүгө каражаты жетер жетпесин билиш үчүн адегенде отуруп алып курулуш чыгымын эсептеп чыгат да. Болбосо пайдубалын гана салып мунараны бүтүрө албай калганын көргөн кишилердин баары: 'Бул киши кура баштады эле, бирок бүтүрө алган жок' деп аны шылдың кылышат. Же кайсы бир падыша башка бир падыша менен согуша турган болсо, 20 000 аскери менен келе жатканга өзүнүн 12 000 аскери менен каршы тура алар албасын билиш үчүн адегенде отуруп алып кеңешет да. Күчү жетпесе тиги падыша али алыста экенде эле элчилерин жиберип тынчтык келишимин түзүүнү өтүнөт. Ошол сыяктуу эле болгон нерсесинин баарынан баш тартпаган адам менин шакиртим боло албайт. Туз жакшы нерсе. Бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтирүүгө болот? Топуракка да, кыкка да кошууга жарабагандыктан аны төгүп ташташат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун.